Давай мындайраак туруп алалычы. Саламатсыздарбы? Мен кайрадан Алтын Арыстанбекова, түз эфирдемин. Мен азыр Ленин райондук сотунун алдында турам. Мынакей Ленин райондук сотунда турам. Буга чейин Чуй Фучика көчөлөрүнүн кесилишиндеги номер 1 бейтапкананын дарыгерлери 22 адам мурунку жетекчиси Шакировдун үстүнөн арыз жазып сотко кайрылышкан. Ошол сот 2017-жылы жазылган арызды ушул мына 2018 сентябрга чейин да созуктуруп атат. Буга чейин адвокаттардын бирөөсү келип, прокурор келбей, адвокат атайын келбей коюп, атайын ишти созуктурган бардыгы билет. Бүгүн болсо сот отурумунда мени конвой менен эчке чыгарып коюшту. Себебин айткан жок. Аны дагы буюрса, YouTube'дагы мен өзүмдүн каналымдан көрөсүздөр. Ал эми азыр болсо ушул дарыгерлер өз оозу менен айтышсын буга чейинки мыйзам бузуулар жөнүндө. Бирок алдын ала айтып кетейин, жакшы жаңылык бар. Ошол Кадыркулова жанагы кыргыз тилин жерип, орус тилинде сүйлөсүңөр деп, кыргыз тилинде сүйлөбөгүлө деп элдин баарына тыюу салган биздин Кадыркулова деген судьябыз өзүнө отвод берди. Буга чейин деген ошол дарыгерлер ушул биздин ишти карабагы эле койгула деп ходатайство келтиришкен, өтүнүч келтиришкен. Азыр ошол мени эшикке чыгарып койгондон кийин дарыгерлерге ошол өзү ошол иштен баш тартыптыр. Бул деген жакшы жаңылык. Эми айтсаңыздар, сиздер эми башка сотко өткөрүлүп берилгенин уктум. Куттуктайм. Башка кимге өткөргөнүн билбейсиздер да, Азырынча белгисиз, кимге өткөргөнүн билбейбиз азырынчачы. Бир жумадайын билинет деди. Элдиреже айтсаңыз, буга чейин деген баягы жабырлануучу сиздердин сөздөрүңөрдү бузуп, токтотуп, кыргызча сүйлөбөгүлө, орусча сүйлөгүлө деп айтканын баарын элдин баары билет аны. Ошондой болгонбу? Азыр кандай болду? Мисалы үчүн мени мыйзамсыз чыгарып салды. Буга чейин ушул Саатов деген таалай адвокатка дайыма көп убакыт берет. Мисалы үчүн бүгүнкү сотту дагы ошол киши башкарганын өз көзүңүз менен көрдүңүз. Чыгарып салла деп айтса, анан кийин сот судья Кадыркулова конвойду чакырып, анан мени чыгарып салып атат. Ооба, сизди бүгүн чыгарып койду. Анын себебин биз деле түшүнгөн жокпуз, эмнеге чыгарып койгон үчүн. Ошол. Буга чейин сиз айтып кеттиңиз, Шакиров сиздерди жаманатты кылып, ар кандай съемкаларды тартып, ошол социалдык тармактарга жумтуп аткан. Социалдык тармактарга көбүнчө YouTube'га өзүнүн акча төлөнгөн тааныштары аркылуу бизди өзүнүн Шакирова Карачач деген тууганы аркылуу бизди ар кайсы тармактарга жамандап атат. Анан эми ал түшүнүктүү эле болуп турат. Ал ошол окуп аткан аялдар кагаздан жазылып берилген материалдарды кагаздан карап окуп атышат. Аны биз ойлоп эле жатабыз, ошо Шакиров дайындап берген экен деп. Себеби ал биздин поликлиниканын ичиндеги кызматкерлердин ич ара болгон түшүнбөстүктөр, келишпестиктерди ал аял кайдан билмек эле? Биздин коллектив аябай чоң, 400 киши иштеген коллективди ким эмне болуп атканын биз өзүбүз да укпайбыз. Анан көчөдөгү пациенттер кайдан билет? Алар отуруп алып ошо баарын айтып берип атат. Бул менен ушканда, бул тигин менен ушканда депчи. Анан аны деген ошол себепти ойлоп атабыз. Значит, Шакиров өзү эле айтып берген болуш керек, же болбосо кайдан билмек эле аларчы? Буга чейин дагы сиздерге акча сунуштаган уктум. Бизге акча сунуштап мурда күнү өзүнүн тааныштары аркылуу $5000 бериптир. Эмеге кагазга урап $5000 бериптир. Анан, конечно, биз ал акчадан баш тарттык. Эми ушунча нерсеге бизди жеткирген, ушунчалык убагында кандай кыйнаган, ыйлаган бизди, мындайча айтканда уктабаган, бессонных ночей сколько было. Анан ошолордун баары болуп туруп, анан ошол Шакировдун берген $5000 алдап калалыбы? Канча күн уктабай, канча күн уктабай чыкканбыз биз мунун азабыначы. Ошол акчаны берип жибердиңиздерби? Кайра артка кайтарып берейик, калбайбыз деп. Ага, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, анан менин эсимде бар, сиз кыргызча сүйлөп атканда, ошол сизди сурап атканда, орусча сүйлө деп айткан, ошону айтсаңыз. Мындан мурунку процессте судья Кадыркулова мен мамлекеттик тилде сүйлөйүн десем, мага уруксат бербей койду. Только официальный тилде сүйлөйсүз депчи. Эми биз өзүбүздүн элде, өзүбүздүн жерде жашап атып, өзүбүздүн тилде сүйлөй албагандан кийин ушу мамлекеттик сот ушундай мамиле кылып атканда, значит, биз кандай акыбалга келип калды биздин мамлекет. Значит, бүгүнкү процессте дагы сот орусча сүйлөп процессти орусча өткөрдү. Бардыгын орусча өткөргөнгө мажбурлады.
Мен буга каршымын. Бүгүн эже айтсаңыз, бүгүн өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Давлетова Каникемин. Сотто потерпевший болуп өтүп атам. Поликлиникада иштейсиз. Поликлиникада иштейбиз. Судья Кадыркулованын сот алып барган учурунда, мисалы үчүн менин сөзүмдү бөлүп, мени сөзүмдү токтотуп, бир айтып аткан оюмду бузуп, башка бир жака буруп кеткен учур болду да. Антке биз да өзүбүз же юридикалык билимибиз жок болсо, сотко деле биринчи жолу катышып аткан кезде бүт ойлоп аткан оюбуздун баарын жоготуп койгон учурларыбыз болду. Ошону менен пайдаланып, бизди атайын улам сөздү бузуп, токтотуп, адвокатка сөз берип эле ушинтип турду да. Шакировдун адвокатына. Бүгүн дагы ал адвокат кенен кесир сүйлөдү. Бүгүн тим эле жомок айтып берди. Азыр мына Элвира эже Чудубаева эжеден сурайын да. Элвира эже айтсаңыз, азыркы процесс эмне аяктады? Азыркы процесс биздин берген отводубузду, суранган отводубузду канааттандырды. Биз буга абдан кубанычтабыз. Бул биздин жеңишибиздин жок дегенде бир кичинекей бөлүгү деп эсептейбиз да. Биз абдан кубанычтабыз. Бизге прокурор жардам берди. Ошону менен отвод удовлетворить болду. Кайсы судьяга өткөрүлгөнү айтылган жок? Пока кайсы судьяга өткөрүлгөнү айтылган жок. Бир жумадан кийин билинет деди. Мына урматтуу көрөрмандар, ушинтип кичинекей болсо дагы дарыгерлер жеңишке жетти деп эсептейбиз. Жеңишкер менен куттуктайм. Мындан ары дагы ушул адилеттүүлүккө жетип, чындыкка жетип, буюрса Кудайым кааласа, ушул адилеттүүлүк, чындык орносун дагы сиздердин жүзүңүздөр эл алдында жарык болсун. Мени менен кийинки түз эфирде көрүшөбүз. Ага чейин сак саламатта туруңуздар.